ошол азыр бул жактан жазып атышат. Исмаил Ата фонддон бир ролик алып беребиз деди сага. Сага ролик алып беребиз, а? Сен Туулган күнү качан туулган күнү? Качан туулган күнү? 3 февраль. 3 февраль, жакшы. Аман болсоңуз. сен ролик алам деген каражатыңды Баткен элине жардамга бердиңби, Резина? Резина, азаматсың. Биз мына жерге өзүңүн колуң менен салып койсоң болот. Бул акча Эмне кетип калды? кайнымдуу президент карындашыбыз берген акча бул бизге Да, я Боксту? миллиард сомдон артык. Ооба, мен өзүм башкы болдум. Туган акчаларын келип ушул активдик туугандар үчүн берип атат. Чоң рахмат айтабыз. Өз колу менен салып атат. пожелаю, чтобы дети все не болели. Каражаттын азыркы Баткен жергесине ош шаарынан Пожелай деткам, что ты хочешь пожелать? Пожелай. Здоровья хочу. И чтобы они закончили войну. И чтобы мира не было. Бул карындашыбыз азыр келип, Баткен Кыргызстандын жүрөк аттуу кайрымдуулук иш-чарасына келип, өзү 5 ай бою топтогон тыйындарын копилкасын ачып, бул жака баткендик туугандарга салымын кошуп жатат. Албетте биз бул карындашыбыз менен сыймыктанабыз. Келечегин кең, бактылуу кыздардан бала. Биз сыймыктанган кыргыз эли сыймыктанган кыздардан бол. Рахмат сага, ийгилик каалайбыз. Тага мындай рахмат айтабыз. Алла разы болсун. Сөзсүз түрдө ушул биздин Ош шаарындагы Баткен Кыргызстандын жүрөк аттуу кайрымдуулук фондко ишенип бердиңби? Сенин аманатыңды иншаллах дарегине жеткирип берген биз кепилдик беребиз. Ушундай кызды өстүрүп чоңойткон апасына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Кыз эле балабыз бар. Кыз ушул 2-класста окуйт. Ушул Кайсы мектепте окуйт? бул жеке мектеп Азия Кембриджде 2-класста аяктап атабыз. Бул инициатива кандай десек, бул окуя болгондон бери үйдө отуруп жана социалдык тармактардан көрүп, көз жашым төгүп отурган көрүп, бул суроо берип жүрөм да, эмне болду, почему плачешь, что такое деп, жана мен жолдошум да айткандай, биз мамлекеттик жарандык кызматкерлербиз, мамлекеттик органда иштейбиз дагы, бизде ишибиз ушундай усиленныйдабыз дагы. Жолдошум түнү келет, эметсе эмнеге кеч келет деп сураганда, эми ушинтип акырын жана түшүндүрүп бергенбиз. Айттым да, биз ушундай чогулткан өзүң жеке каражатыңды ушундай балдарга таттууга арнаган келеби десем, ооба деп өзү эме кылды. Ошо 2-3 күндөн бери мындай даярдап, кайра сурап, эме кылып, өзү жеке калоосу менен келди. Мындай өзү ыраазы болуп берди. Эми буюрса ролик бар жок табылат го, эми ага күчүбүз каражат жетет. Буну ошондой акчаны мындай сарпташты үйрөтүп атабыз да, эми туура сарпташты. Жа жүгүрүп барып эле шириндик ала бербейчи. Ошо заслуженно ал деп эме кылганбыз да, эми жыл сайын чогултуп өзүнө бир нерсе алат. Ошол ролик деген кыялы бар. Буну бат эле алып берип койсок болот, бирок бул бала эми кичине ушундай бир жаңды мындай менет менен алсын деген ниет эле эме кылчу элек. Ошол эми жанагы социалдык тармактагы нерсени көрсөтпөдүк, эми бала кичине психологик тармак эметпесин деп, бирок мындай сөз менен түшүндүрүп, ошо эмеге өзүбүз жеке үйдөгү кичине бир арнаган нерселерибиз бар эле, ошол нерсени көтөрүп, анан өзүнүн жеке каражатын кылтат. Рахмат эже чоң. Алла разы болсун. Атай бизге ишеним көрсөтүп, ушул штабка ишеним көрсөтүп берген сиздердин аманатыңыздарды. Кызым, сенин аманатыңа да бир сөзсүз түрдө өз дарегине биз кепилдик беребиз. Биз турага дагы кепилдик беребиз. Рахмат. Ооба, сиздерге да күч кубат, тынч болсун эл, баардыгы аман болсун.